сактасын. Эгерде Кыргызстанда 7,5 балл жер титирөө болсо көптөгөн үйлөр урап түшүшү мүмкүн. Тайванда 8 балга жеткен жер титирөө болуп, көптөгөн үйлөрдүн урап түшкөнүн көрүүгө болот. Каза болгондор бар. Кыргызстанда кайрадан жер титиреши мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Сак болуңуз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кыйроолор бар. Мьянма жана Таиландда катуу жер титирөө катталды. Бул туурасында Маш Телеграм каналы билдирди. Маалымдалгандай, жер титирөөнүн күчү эпицентринде биринчисинде 7,7, ал эми экинчи рет 6,4 балга жеткен. Мьянмадагы жер титирөөдөн кийин куткаруучулар урандылардын астынан адамдарды чыгара башташты. Алар дайынсыз жоголгондорду издеп жатышат. Жүздөгөн үйлөр талкаланган. Табигый кырсык бүткүл Мьянманы, коңшу Таиландды титиреткен. Ири масштабтагы кыйроолор Мандалай жана Пегу шаарларында катталган. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматы боюнча, жер титирөө Сагаинг шаарынан 12 чакырым алыстыкта болгон. Ал коңшу өлкөлөр Бангладеш, Индия, Таиланд, Лаос жана Кытайда да сезилген. Ал эми Таиланддын борбору Бангкок шаарында да күчү Рихтер шкаласы боюнча 5,7 балга жеткен жер силкинүү болгон. Көп кабаттуу үйлөрдүн үстүндөгү бассейндер чайпала төгүлүп, жаңы курулуштар урап түштү. Метро, коомдук транспорттор токтоду. Учактар артка кайтарылууда. Жарандар коопсуз жайларга чыгарылууда. Кыйроолор көп деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи. Өлкөдө Ороз айт намазы мечиттерде окулмай болду. Быйыл Ороз айт намазы өлкө аймагында мечиттерде окулат. Бул тууралуу муфтияттан бүгүн 28-мартта билдиришти. Айт намазынын программасы саат 6:15, 7:25 баяндар, саат 7:30 Орозо айт намазы. Белгилей кетсек, Кыргызстанда Ороз айт майрамы 30-мартта белгиленет. Ороз айы 1-мартта башталган болчу. Ороз айы кээде 30 же 29 күн болот. Бангкокто жер титирөөдөн ураган үйдүн алдында 43 жумушчу калган айтылууда. Бангкоктогу жер титирөөнүн кесепетинен курулуп жаткан үй толугу менен урап калган видео тарады. Алдын ала айтылган маалыматка караганда, урандынын алдында 43 жумушчу калып калган. Булак Серепкежи. Бул жерден кетпейм, турмушка чыгам деп өзү келген кыз. Социалдык тармактарда бир кыздын видеосу кызуу талкуу жаратты. Анда кыздын жеңеси аны алып кетүүгө келгенде, ал кетүүдөн баш тартып, сүйгөнүн тапканын айтып жатканын көрүүгө болот. Окуянын чоо жайы азырынча белгисиз. Видеодон кыздын өз калуусу менен бул жерге келгенин, эми кетпей турганын билдирген угулат. Бул көрүнүш интернет колдонуучулар арасында түрдүү пикирлерди жаратты. Айрымдары кыздын тандоосун колдосо, кээ бирлери үй бүлөсүнүн позициясын туура көрүп талкуулашууда. Учурда окуянын чын төгүнүн тактоо аракети көрүлүүдө. Бул боюнча расмий маалымат бере тургандар барбы же жокпу азырынча белгисиз. Булак Биякежи. มีใครเป็นอะไรบ้างไม่รู้ตึกลงไปค่ะฝุ่นค่ะรีบวิ่งค่ะตึกถล่มสารนะไปค่ะพี่วิ่งค่ะมันฝุ่นค่ะ Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт.
өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Пикачу Туркиядагы наразычылык акциясында милициядан качып бараткан видеосу тарады. Туркиядагы наразычылык акцияларында милициядан качып бараткан адам покемон костюмун кийип алган. Жума күнү Анталия шаарында тартылган видео кадрлар социалдык тармактарга тез тарап кеткен. Эске салсак, чоң масштабтагы наразычылык акциялары Стамбул мэри Экрем Имамоглу коррупция жана терроризмге айыпталып камакка алынгандан кийин башталган. Ал Туркиянын учурдагы президенти Режеп Тайип Эрдоганга келечектеги президенттик шайлоодо негизги атааңдашы катары каралат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Бүгүн 9 март 2025 жыл. Уулум Мухаммаддын ооруп жатканына байланыштуу сиздерден жардам сурап кайрылганмын. 3 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам башынан катуу удар алып, азыр баса албайт, отура албайт. Сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Көп түкүрсө көл болот дейт. Жардамыңыздарды аябаңыздар, сиздерден суранарым. Азыркы учурда менин балам 4 жашта, отура албайт, баса албайт. Операция чет өлкөдө болгондуктан бизге $18,000 керек болууда. Ошондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Бизде андай сумма жок болгондуктан. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурап жардамыңыздарды аябаңыздар. Менин да балам көптүн катарында ойноп күлүп басып кетишин каалаймын. Кыргызстанга кереги жараган аалымдардан болсо дейм. Туткан орозоңуздар, окуган намаздарыңыздар, кылган дуаларыңыздарды, берген садака зекеттериңиздерди жараткан Аллахым кабыл кылсын. Бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Сиздерден үмүтүм чоң. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Аллах таалам ыраазы болсун барыңыздардан. Реквизит номерлерибиз бардыгы өзүмө тиешелүү. Банк номерибиз Кымбат К деп чыгат. 31 97. Ошол эле номерде ойденги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Ал дагы өзүмө тиешелүү эле. Азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун сиздерден.